жетимдер немеси бар да, группасы бар да. Ошол жерде мен болуп калгам да. Жетимдердин группасы? Короче, мындай болот да. Лицейде мен окуп калам, временно окуп калам. Анан кийин балдарды таштап кеткен немелер болот да. Жана балдарчы. Центр реабилитационных детей деп коебу. Ошол жакка мен барып калам, случайно барып калам. Анан ошол жака бир агай келет. Воспитание болчу. Анан кийин ошол байке бизди көп нерсе айтып, көрсөтүп, мындай мээримин төгүп айтып берчү да. Анан ошол байкенин артынан жүрүп, анан ошол байкенин связьдары көп болчу. Я знал, что у него связи много жакшы окуган байкелердин. Анан кийин аларга айттым, байке, мени жакшы балдар менен тааныштырбайсызбы? Мен окугум келет, Америкага баргым келет, англисче окугум келет десем, ал байке бир клубка кошту. Анан кийин мен алардын жанына жүрүп бердим. Үйүнө бардым, каякта жүрсө бардым. Анан англисчени бир аз окуп баштаганда эле алар полностью Америкага кетип калып атпайбы? Баягы сен депрессиясың. Жалгыз калдың. Сен жалгыз калдың. Ошол Кошой деген агай бар болчу, ошол тааныштырган болчу. Анан кийин переходный возрастта мен адам кандай болуш керек экенин билдим да. Значит, ошол байкелердин жанына жүрүпчү. Жакшы окуш керек экен, жаман сүйлөш керек экен, сөгүнбөш керек экен, ичпеш керек экен, чекпеш керек экен, ошолор айтып атып магачы. Көчө тарбиялаптыр да мындай айтканда. Көчө тарбиялаганда